Keçe bir video gördüm tonlar. Meni ушунчалык өкүндүрдү. Өзүм карап айтайынбы? Мени ушунчалык өкүндүрдү да. Неге дегенде, кайсыл бир 5-5 оюнунун билбейм, жетекчисиби же ат таптаган адамыбы, аны тааныбайм негизи. Көргөн эмесин, видео көрсөм чыгып калды да. Бирок мени ушунчалык өкүндүрдү. Алып барып суроо берди. Алып барып суроо берди эле. 5-5 газ чагып аткан аттарыңар деген улака деген темада кетти да. Так камераны чыгарып коюнчу. Улака деген темада кетти. Кандай аттар жарайт, кыргыз аттар жарайбы десе, ошол жерде жанакы адам азыр интернетте жүрөт ал. Азыр кыргыз атты табыш кыйын дейт. Атаң усталак дейсиң да. Ошол жерде ответти берет элем өзүм болгондочу. Кыргыз ат табыш кыйын, азыр баары эле аралашма болуп кетти дейт. Смеш болуп кетти дейт. Мени ушунчалык өкүндүрдү да. Кантип өзүбүздүн баалуулуктарды жок кылабыз, кантип өзүбүздүн баалуулуктарды бар турган нерсени жок деп айтабыз. Мени ушунчалык өкүндүрүп кетти. Азыр таппайсың дейт. Баары эле смеш аралашма болуп кетти. Европадан, Россиядан алып келип атат. Алып келип баары аралаш кыргыз, таза кыргыз ат табыш кыйын болуп кетти. Мен өзүмдүн колумда турган нерсени далил менен көргөзөм. Мына ошо алдымда турган таза кыргыз атына. Ушучу. Муну эч качан аралашма деп да айтпайм да. Таза кыргыз туугандар, ушул ат мына. Ушул. Таза кыргыз жылкылары бар. Кудайга шүгүр туугандар. Мен бир видеону көргөзөм, кыргыз жылкысы кандай болгонунчу. Азыр эми бир аз санга уруп кеттик туугандар. Санга уруп, анча кыргыз жылкыларды бир аз майдалап алдык. Эми жанакы жашоо шартка карап, турган жерибизге карап, эми мурунтан балким кармагандыр. Эми бизде мисалы ачыда кыргыз жылкылары чоң болгон. Азыр деле бар, бирок азайып калды. Бирок жок эмес бар туугандар. Таза кандай кармаган. Биякта агалар бар, абалар бар. Кудайга шүгүр да. Анан эми жанакы чөйрөгө таянып эле бул бир тараптуу караган бул караңгылыктын белгиси. Мен ушунчалык өкүндүрдү ошо адам. Вообще таппайсың деди да. Кыргыз баш смеш болуп кетти. Жок. Бар. Мисалы чет жактан адамдар келсе, Европадан, Азия өзүнүн коңшу өлкөлөрдөн келсе, жок бул кыргыз жылкы эмес, смеш болуп кетти деп турабызбы? Колубузда бар. Даана кыргыз аттары. Кудайга шүгүр, азыр ошол Европадан, Россиядан келип аткан аттарга караганда өзүбүздүн эле мына кыргыз жылкылары кудайга шүгүр жыйынтыктарды көргөзүп атат. Бизде бар, мисалы ачыда жакшы аттар бар, таза кыргыз. Кудайга шүгүр топто менмен деген чоң жанакы улактарда жакшы жыйынтык көргөзгөн кыргыз аттар бар. Мени өкүндүргөн ошол болду туугандар. Бир аз ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт да.